Бардык тармак боюнча реформа Кыргызстанда жакынкы жылдары ишке ашат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков парламентке кайрылып жатып айтты. Анткени коррупциянын айынан көп инвестициялар башка өлкөлөргө бурулуп, мындан өлкөнүн экономикасы анчалык өнүгүүгө жана туруктуу өсүү темпине ээ боло алган эмес. Мындан улам сот жана укук коргоо органдарына болгон элдин ишеними азайган. Адам укугун бузам дегендерге аеосуз күрөш жүргүзгөн адилеттүү бийликти түзүү зарыл. Ал үчүн чечкиндүү реформаларга барышыбыз керек. Алардын эң маанилүүсү бул сот реформасы. Бул өлкөбүздүн келечегин жана жарандардын жашоосун өзгөртө турган реформа. Адилет коомду түптөй турган реформа. Жээнбековдун баамында салык жана бажы саясаты ачык жана калыс иштебей, жемкорлукка каршы күрөшкөнгө күчү жеткен эмес. Тескерисинче ар кандай көмүскө схемалар мамлекеттин казынасына терс таасирин тийгизген. Ошондой эле энергетика тармагында карыздын көлөмү олуттуу өсүп, коррупциянын чордонуна айланган. Ал эми депутат Акылбек Жапаров өлкөдөгү 90 миңден ашык бей бечараларга сырттан келген карызды берип, бул кырдаалдан чыгууну өкмөткө сунуштайт. Кыргызстанда байлардын катмары бар. Аларга орта катмарларга буларга жанагы шарт түзүп беришибиз керек. Бул 700-800 миң үй бүлө. Калган 400 миң үй бүлө бул кедейлер, кембагалдар. Үйгө нануу истей дегенге жарабаган 120 миң үй бүлө бар. Ошону кыскартышыбыз керек. Кыргызстанда коррупция каршы күрөшкө жамынып алып, саясий атаңдаштардан өч алууга жол берилбейт. Муну Жээнбеков баса белгилеп, мамлекеттик кызматта иштеп, бюджетке кол салгандар ким болбосун өз жазасын мыйзам чегинде аларын эскертти. Ал эми ашыкча байлыгын жакынына жаздырып, мыйзамсыз мал мүлк топтогондор эми тыкыр текшерилип, аларга тиешелүү чара көрүлөт. Активный адамдардын жардамы чоң керек. Мисалы күндө келип аткан азыр ар бир телефонго тартып алып эле коюп турса, мисалы бул чиновник же бул депутат бул үйгө келди, кимдин үйүндө. Ошондо эле чыгып калат. Мисалы менин бар нерсем баары декларацияда көрсөтүлгөн. Эгер башка нерсе болсо, мен аны ошол тапкан адамга подарка кылам. Кыргызстанда элдин басымдуу бөлүгү укук коргоо органдарына жана соттун чечимине ишенбейт. Анткени акыркы жылдары милиция элдин көйгөйүн унуткан. Мындан улам бул тармакта системалуу реформаны тез арада ишке ашыруу президенттин негизги багыты. Өлкөбүздө өтө зарыл маселе ички иштер органдарын реформалоо абдан кечигип жатат. Мыйзамсыз ишмерликтен пайда болгон акчалардын көлөмү чоңойду. Бюджет саясаты калктын басымдуу көпчүлүгү жашаган элеттин кызыксын арткы планда калтырып, региондорду өнүктүрүү маселесине актуалдуулугу жаралды. Жээнбеков өз сөзүндө сот реформасына катуу басым жасап, бул тармактын кемчилдиктерин атады. Анткени калыстыктын тарапташтары өздөрү белчесинен жемкорлуктун кулуна айланып, башталган реформадан 4 жыл өтсө да эч кандай ийгиликке жетишкен эмес. Мындан улам олуттуу бурулушка кайдыгер карагандарга катуу чаралар көрүлүп, өкмөт бул ишке зарыл болгон каражатты бөлөт. Ал эми мамлекеттик кадр саясатында тууган таныш деген түшүнүк жоюларына аткаруу бийлиги кепил болот. Тууганчылык, жердешчилик, таанышчылык менен кадр саясаты жүрсө, анда айтылып аткан бир да проблема чечилбейт. Коррупция дагы жеңилбейт, инвестициялык климат оңолбойт, көмүскө экономиканын дагы көрсөткүчү кыскарбайт. Айтор проблемалар ойдон эле чечилбей калат. Президент Сооронбай Жээнбеков элге болгон кайрылуусунда билим берүү, саламаттык сактоо тармактары боюнча да айтып, өзгөрүүлөр болоруна элди ишендирди. Бирок айтылган сөздөр канчалык деңгээлде ишке ашары боюнча конкреттүү сунуштарды келтире албаганын айрым эл өкүлдөрү айтышууда. Гүлзара Бакаева, Азамат Бакиров, Next TV.